Ички сайлыктар менен айылдашы Бердибаевдардын үй бүлөсү ортосунда дал ушул жол аркылуу ич-ара пикир келишпестиктер жаралып келет. Элеттиктердин айтымдарында айылдын башкы планында жол деп көргөзүлүп турган жол 2012 жылы тосулуп калган. Ага чейин кадимки унаа каттаган чоң жол болуптур. Бурун машина деле, арабасы деле ушактан өткөн. Элдердин баары ушу жерден каттачу да. Азыр эми мынантип жол тосулуп бияктан өтө албайт дагыбыз. Мыналар деле баары азыр биринин эшигинин алдынан бири өтөт мээрден. Жол жок буларга деле. Малын деле ошентип айтат. Бирөөнүн эшигинин алдынан өтсө жаман көрөт да бардыгы эле. Турдукан апа бул айылда төрөлүп чоңоюп турмушка чыккан учурда ал 80 жаштан ашкан. Айтымында эс тарткандан бери дал ушул талаш жаратып жаткан жолду пайдаланып келишкен. Анда эски мектеп болгондуктан жол сатылып кетерин капарына деле алышкан эмес. Чырдын баары эски мектеп бузулуп, жаңы билим уясынын башка жака жылганында башталган. Күтүүсүздөн сатылып кеткен мектептин жери ал тургай негизги жолго чейин менчиктештирилип кеткенине капа. Бұл елдің жол машина жол болчу. Мектепке окуучулар чыккан жол болчу. Раса жакшынакай. Эми башка жактан келсем билбейм дейт эле. Мен билем. Ушул жерде туулуп өскөмүн өзү. Топтолгон кыз келиндер, апалар баары негизги жолду жаап алган Бердибаевдер менен 10 жылдан бери талашып бүтпөй келет дешет. Айтымдарында жолду ачтырууга бир канча жолу аракеттерди көрүшүптүр. Бирок кайрылбаган жери калбаса да Бердибаевдердин элди тоготпой келгени кыжырына тийген. Алардын бир эле талабы айылдын башкы планында картада бар болгон негизги жолду ачтыруу. Акча менен басып коюп атат да. Акча менен басып ошо силердин колуңардан эмне келет дегенде ошондой сүйлөйт. Акча менен басып коюп атат, ушу тууганы бар, алеге госрегистрде иштеген. Эл эмне эсептешпеди. Бул элдин алдында ушу элдер келгендер деле ушу арызданабыз, арызганыбызды угат, укканы менен эч качан натыйжа чыккан жок. Ичке сайыл айылынын тургундары менен Бердибаевдардын үй бүлөсүнүн ортосундагы чыккан талаш дал ушул туурасы 2,5 метр жеткен жолду тосуп алгандан улам пайда болуп келет. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул жол 94-жылга чейин башкы айылдын башкы планында болуп турган, дал өзүңүздөр көргөндөй бүт тосуп алган, элге өткөнгө такыр мүмкүнчүлүк бербейт. Мындан улам жашоочулар 3 чакырым жерди айланып өтүшөт экен. Жок, жолду ача албайбыз, ачпайм. Ачпайм жолду. Эмне кылганда деле ачпайм. Ачпайм, ушул жерде отурсам эле ачпайм. Телевизорго чыгара берсе деле ачпайм. Вертолет менен алып келип айландыра берсе деле ачпайм. Ага салып алып мени буларды айландырса деле ачпайм. Жергиликтүү бийликтен жарытылуу жооп болбогон соң элеттиктер Бердибаевдер менен сүйлөшүүгө бир канча жолу барышкан. Бирок сүйлөшүү аягы дал ушундай көрүнүштөр менен бүтөт. Жол коюп койсоңор болот болчу. Кимден деле коркпойт. Губернаторунан деле коркпойт. Эч кимден коркпойт булар. Өздөрүнчө эле бир Кудай арканда, Кудайдан эле деле улук булар, өтө улук. Эч кимди көзүнө илбейт. Бердибаевдердин үй бүлөсүнүн да өз чындыгы бар. Алар буга чейин бир канча жолу текшерүүгө келген. Бийлик өкүлдөрү алардын документтерин туура жана мыйзамдуу экендигинен улам жол ачылган эмес дешет. Айтымдарында жерди алар мурунку айыл өкмөттөн мыйзамдуу түрдө сатып алышкан. Ал эми эл менен алардын ортосуна келип чыккан түшүнбөстүктөрдүн себебин атады. Анан ушундай адамдарга эрмек болуп калганбыз балам. 15 күндө зериккенде ушул жерде эстешет. Бу жерден өткөндө башкача болот. Лифт барбы бу жерде билбейм. Прокуратурага чакырган мени. Чакыргандан келип мен тийиштүү кагаздарымды көргөзүп, баарын озеки түшүндүрүп бергенмин. Жөнөтүшкөн мени. Бердибаевдардын айтымында 2012 жылы үйгө жасалган кызыл китепте картада жол жок болуп чыккан. Ал эми сатып алган эски мектептин документинде да жол жок. Элдин нааразычылыгынан кийин алар жергиликтүү бийликтин текшерүүсүнөн улам айылдыктарга башка жактан жол ачылган. Мындан улам алар мыйзамдуу жерин, тактап айтканда жолду ачпастыгын айтышат. Молдали сай мечит участкасынан ошондон каттаган жол бар деп акимден мына билдирүү барат. Мен эми ол жер карындашым менин менчик жерим менен, менчик турак жайым. Анан барып эле эл жаңжалдуу жол берсе мен бербейм да карындашым өзүм менчик үйүмөн ачып бербейм. Ал эми жергиликтүү бийликтин айтымында Бердибаевдар талашып жаткан жол картада негизги жол катары киргизилген. Элдин нааразычылыгы да дал ушундан келип чыгып жатат дейт. Бирок эл менен Бердибаевдардын жараштыруу жана мыйзамдуу кароо үчүн буга чейин бир канча жолу райондук прокуратурага чейин кайрылган менен азырынча жыйынтык жок. Бирок жакынкы күндөрү элдин пайдасына чечилет дешет. Мыйзам боюнча тыптыз жол турат. Сиздерге азыр карта эмелерин көрсөтөм. Бирок булардын тосуп алганын негизинен ошол убакта 17-жылы район прокурору Айтыкуловго, РОУдун жетекчисине, кадастр ишканасынын жетекчисине
анан экотек инспекция. Ал жактан келип текшерип, булардын арызын туура деп чечип кетишкен. Учурда ички сайлыктар менен Бердибаевдер ортосундагы маселени адилеттүү карап, мыйзам талаасына чечип берүү үчүн Сергер айыл аймагы райондор аралык сотко жана прокуратурага жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрадан арыз менен кайрылышкан. Элеттиктер бийлик өкүлдөрүн айылдагы ий-чара түшүнбөстүктөргө чекит коюп, мыйзамдуу каралышын көзөмөлгө алышын жогорку жактагыларга өтүнүшөт. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адышев, ЛТР, Өзгөн району.